более век, что в свою очередь туристы будут говорить все это в своей... Но из-за высокой конкуренции Солнечные батареи. Бул роботторду жасаган балдар келечекте асманда учкан унаалар, шахтада иштеген роботтор, адамдардын үй жумушун жасаган жана башка адам баласына керектүү роботтор келет деген ойдо. Нурислам Бишкек шаарында болуп өткөн республикалык окуучулардын илим техника жана өндүрүш жумалыгына биринчи жолу катышып жатат. Ал Ош шаарынан келген ойлоп табуучулар тобунун эң кенжеси. Анын мындай ийгилиги техникага кызыкканынан башталган. Үйдө олтуруп алып, лого конструктор аркылуу ар кандай нерселерди жасаган Нурислам аталган жумалыкка катышып калганына бирде сүйүнүп, бирде сүрдөп жатканы көрүнүп турду. Анткени ойлоп табуучулар бир канча мүнөттөн кийин калыстар тобунун алдына чыгып, роботторун жакташат. Робототехника — это наше будущее. Например, вот в 3000 году будет все из техники. Робот марка какая? робот А4. А4, да? Принцип работы, вот расскажи. Работает, он может работать в парке. Бул А4 роботу. Эң негизгиси биздин робот күнөсканаларда, бакчаларда ал тургай талаада иштей алат. Биз жасаган А4 роботу бак, дарак, өсүмдүктөргө дары чачуу функциясын аткарат. Албетте адам баласы деле дарыларды чачат. Бирок дарыларда сиз билгендей эле химикаттар кошулат эмеспи? Көпкө чачып жүрө берсе адам баласы дарыга ууланып калышы мүмкүн. Ошол себептен ойлоп чыктык. Мындан башка функциясы кызарып калган помидор же башка өсүмдүктөрдүн түшүмүн алуу. Мына көрдүңөрбү, бул жерде программа киргизгенбиз. Ичинде Arduino бар. Азыр A4 робот жөн эле басат. Бирок дагы иштеп чыксак, келечекте роботубуз бышып калган помидорду аныктап, үзө берген программаны дагы киргизсек болот. Мындай идея мага эмне үчүн келди? Менин туугандарым күнөсканада иштешет. Бир күнү бирөөсү чөптөн аллергия болуп ооруп калды. Ошондо мен эмне үчүн талаада роботтор иштей албайт деген ой менен ойлоп таптым. А люди просто его, например, своими глазами увидят. Так изобрели. Вот, все. Ну-ка, запусти-ка, посмотрим. Запускаем свой робот. Как называется ваш робот? А4. На ютубе я обожаю такой мальчик А4 называет свой канал. Я его часто смотрю все ролики, поэтому назвал его А4. Экинчи роботту биз легодан чогулттук. Күйгүзгөн жери бул жерде. Күйгөндө астында тоскоолдук болсо ультра датчик аркылуу аны сезип токтоп артка жылат, болбосо багытын өзгөртөт. Остановится или ускоряется. От такого или убегает. Вот там. Жыл сайын өтүп жаткан республикалык окуучулардын илим техника жана өндүрүш жумалыгы балдарды техникага, ойлоп табуучулукка кызыктырып келет. Бир аптага чейин созулган жумалык окуучулар үчүн өтө кызыктуу болуп өтөт. Демек, мындай жумалык ойлоп табуучулардын бир гана ой жүгүртүүсүн өркүндөтүп өстүргөндөн сырткары, балдар бири-бири менен баарлашып, достошуп пикир алмашып кетишери анык. Жумалыктын биринчи күнүндө илим күнү болуп, окуучулар Кыргыз Республикасынын Илимдер Академиясынын окумуштуулары менен жолугушуу өткөрүлүп, илимий изилдөөчүлүк экскурсияларга, өндүрүштүк ишканаларга, өнөр жай ишканаларына, технологиялык процесстер менен таанышып өтүшөт.
Жумалыктын маанилүү окуяларынын бири болуп, илим кошуу ойлоп табуу барабар техника республикалык окуучулардын илимий техникалык олимпиадасы болуп саналат. Олимпиадада окуучулар берилген материалдардан кандайдыр бир аппараттарды ойлоп табышат. Бул жылкы олимпиаданын жобосу асманда учуп жүрүүчү аппаратты жасоо. Ал үчүн катышуучулардын баарына бирдей материал берилип, алар бир канча убакыттын ичинде учуучу аппарат ойлоп жасап чыгышы керек. Таластан келген окуучулар берилген материалдардан жол тандабас учагын жасай алышты. Окуучу балдардын жол тандабасынын өзгөчөлүгү учак асманга тике көтөрүлүп учканы. Мен Асылбеков Мырзабек, бизге бул тапшырма берили кече акыркы 1 сааттын ичинде ушуну жазап бизге тапшырып, эртең даяр болсун эртеңки деген тапшырма келди. Бизге ошол жерде материалдарды өздөрү беришти. Биз ошол жерде материалдардан олтуруп 3-4 жолу башкача түрдө ойлонуп көрдүк, бирок бизге ал идея жаккан жок. Ушул идеяны ушул жерден ойлоп табып, ушул идея бизге башыбызга келип, ушул жакты да абдан. Бул биздин самолетубуздун аты жол тандабас. Бул кандай иштейт, кандай жүрөт, бул жакта командабыз. Таныстырып берсин, Иззат Ильясов, мен Талас областынан болом, Манас районунан. Биздин бул немен самолетту жасаганын себеби азыр самолеттор бар, өзү учат турган техниканын эң жакшы самолет, ага жүктү да ташса болот, көп адам батат жана ылдам учат, бирок аны конуш үчүн кенен жер керек, аэропорттор керек. Бирок биз болсо вертолеттор да бар, алар азыраак тоннан алат, азыраак адам батат, бирок алар ар бир жерге конуп, ар бир жерден учалат да. Ошону биз бир кылдык да. Бир кылып неметтик да. Мынакей көрсөтөйт. Бул Жол тандабас. Бул жол тандабас, бул неме самолетко окшоп нойду учпайт, бул турган жерден эле канаттар Тике көтөрүлөт. Булар айланат. Айланып көрсөтөт. айлантып көрсөтүп. Бул кабинасы. Ал эми буну биз азыркы учурда медицинага да колдонсок болот. Дагы ошондой жүк ташсак болот. Ал эми өрт өчүрүүчү машина катарда колдонсок болот. Бунусу түшөт да. Бул ылдамдык менен учат да. Бир эле түшкө атканда кайта. Тоо таштарда жайлоолорго дагы бара алат. Бул нерсени жасаганыбыздын себеби эки нерсенин ролун ойнойт бул. Самолет анан вертолеттун. Бул нерсенин атын жол тандабас деп койдук. Ар кимге өзүнүкүн мактайт эмеспи? Бизге өзүнүн техникабызды мактай кетейик. Өзүнүн техникабыз жакта абдан. Өзгөчөлүгүн карап көрсөк, биздики өзгөчөлүк болуптур. Өйдө көтөрүлөт, ордунан вертолет катары эмес, бул самолет катарда колдонобуз. Бул аэропорт талап кылбайт да конуш үчүн. Эмнени жасай албай калдыңар деп ойлойсуңар? Жок, биз жасай албайбыз. Убакыт аз болгондуктан биз кооздой албайбыз. Өзүнчө пенопласттар бар болчу, үстүн кабинасын айнек кылып, мыяктарын кооздомокпуз, анан жетишпей калгандыктан баклажкагын эле. Кооздук жагы жакшы эмес болуп калды да, башкаларына караганда. Кооз, вид жакшы болбой калды. Бүттүк жерде эле вид алып атпайбы? Даам, мисалы үчүн жөнөкөй эле базар барсак да алманын эле даамы болбосо да, видине көрүп алабыз биз аны. Ошол сыяктуу эле да бул биз буга өң жана мындай кооздук бере албай калганчылыгы, биздин убакыттын тарлыгына байланыштуу, материалдын байланыштуу ошол болду. Калыс тартуу эмне деди силердин ушул жасалганыңарга? Калыс тартуу кызыкканы ошол, бул тике учканы болду ордунан. Жана самолет катары эки машинанын ролун аткарганы болду. Канаттандырарлык болдубу силерге ошо? Ооба. Өзгө жакты, жаккан үчүн жазат, жакпаса биз жазабыз да. Ким идея кошкон, ар кимдин функциясы бар да силерде. Ооба, идея машы бул жигитке таандык, калган биз коштоп. Идеяны өзүм неметтим буну. Мурда эле бул мен башыма жеткен, ушуну мурда эле ойлонуп жүрчүм, анан кийин кече демени таңдады, бир кичинекей бала барып, эки конверт таңдады, ошонун ичинде планын неметкенде окуганда ошо самолет дегенден мен мындай башыма мурдадан бери ойлонуп жүргөнүм, ушул убакта, ушул немеде жазайын, ушул моментте. Так шанс болуп аткан кезде жазайын деп мен идеясы мага таандык, анан чогуу жазатып бүттү. Эле биздин эжекебиз бар, Сагынбү эжек көрсөтүп коебуз. Сагынбү эжекебиз бар, ал бизге 13 жылдан бери кружок болот, бизде акелерибизди көрүп, анан биз катышып, биз да жазадык. Былтыр 2019-жылы мына ушул балдарды, жаш техниктерди чыгаруунун аркасында Кыргыз Республикасы эмгек сиңирген мугалими деген наамга ээ болдум. Мен окуучуларым менен сыймыктанам да. Мына быйыл дагы азыр пенсияда болсом да,
Балдарым дагы 2 окуучум бар эле, алар катышпай калды. 2 күндөн бери ушулар менен дуара болуп жүрүп атам. Эртең менен келем, кечке булар менен отурам. Бул ушундай ийгиликтер, балдардын ийгиликтери аябай сонунда, айрыкча айылда өскөн балдар үчүн бардыгы таң калат. Жылда, бир жылда калбай, жылда конкурска катышып, буюрса, бүгүн да жакшы ийгиликтерге жетишки деп ойлоп атам. Мен конкурстун бээрди көрө албай калдым. Азыр защита кылганда да, азыр Изат баламы защитасын көрөсүңөр. Ушундай балдар техникага кызыгат да. Эми мен дагы өзүм ордума да азырынча физик мугалим жок дагы деле иштеп атам. Ордума дагы бир жаштар физик келсе, жаш техниктерди токтотпой уланткыла деп айтар элем. Келечекте ойлоп табуучулар биздин замандын, биздин Кыргызстандын өнүгүшүнө не бир айыл чарбасына керектүү техникалар жасады да балдарым. Азыр мектепте балдарым жасаган иштери бардыгы көргөзмөдө турат. Келген кишилер, областтан келгендер, конкурска барсам дейт, сиз дагы эле жүрөсүзбү? Не кылам, азыр 66-га чыктым, бирок мектеп балдар техниктер менин жүрөгүмдө. Ушу балдар үчүн жашап, ушулар үчүн эмгектенип, мектептен бир күн калгым да келбейт. Ушу балдардын ийгилиги менин ийгилигим деп ойлойм. Чындыгында ар бир топ тапшырмага кызыктуу даярданышып, бир аз эле берилген материалдардан бир эмес 2-3 аппаратты жасай алышты. Калстар тобу өзлөрүнүн баасын берип, катышуучулардын билими, ой жүгүртүүсү өсүп, ар бир берилген тапшырманы туура так аткарып келе жатканын айтышты. Ал эми Марат Шамсудинов жаш ойлоп табуучулар тууралуу оюн мындай деп билдирди. Вы понимаете, интерес настолько проявился у них серьезный уже с прошлого года. Сиздер билесиздерби, балдардын кызыгуусу жылдан жылга артып бара жатат. Алар биздин өлкөгө эмнелер керектигин туюп, керектүү ойлоп табууларды ойлоп чыгарууда. Алар өзгөчө кырдаалдар министрлигине жардам берүү үчүн жаңы ойлоп табууларды, тоо кеңдеги иштер боюнча дагы көп ойлоно башташты. Мисалы, кантип оңой жол менен иштетүү керек, алып келүү, жеткирүү жана башка көйгөйлүү маселелерге токтолуп жатышат. Мына бүгүн балдарга тапшырма берилген. Тапшырмада алар дирижабль, аба шаары жана башка транспорт жөнүндө маалымат беришти. Жашаган транспорттордун макеттерине азыркы заманга ылайыктап модернизация жүргүзүштү. Ар бир топтун идеялары жакшы, коомго керектүү нерселерди ойлоп табып жатышат. Долбоорлорун, ойлоп табууларын жактаганы келгенде алардын коммуникативдүүлүгү да өсүп жатат. Маселен, сахнага чыкканда кандай башташты, кантип турушту, кандай сүйлөштү, жакшы өздөштүрүштү. Это же исследовательские работы ученых. Пандемия шартында балдар онлайн окуусу дагы өзлөрүнүн изилдөөлөрүн, ойлоп табууларын токтотушкан жок. Илим, техника жана өндүрүш жумалыгынын негиздөөчүсү Жаркын Бапанова пандемия шартында жаш окумуштуулар эмне менен алек болгондугу тууралуу буга токтолду. Ну, вы знаете, что у нас сейчас проходит неделя науки и техники производства. Она уже проходит 15-й год. Илим, техника жана өндүрүш жумалыгына 15 жыл болду. 15 жылдан бери жумалык өткөрүп келебиз. Мындай жумалык бир гана Илимдер академиясында эмес. Азыркы саатта илим жана өндүрүш жумалыгы ар бир мектепте өтүп жатат. Бул самалык саатка айланган. Жумалыктын өтүшү балдардын өндүрүшкө, илимге жакын болгонго түрткү болот. Жыл сайын биздин арабызга жаңы окуучулар кошулуп жатат. Региондордо бийлеген, ырдаган, сүрөт таткан ийримдер көптүк кылат. Бирок мындай илимге байланышкан ийримдер жокко эсе. Кантседагы ата-энелер менен мугалимдер балдары үчүн лего сатып беришип, алардын өнүгүүсүнүн пайдубалын түптөп жатышат. Ежегодно, как говорится, утяжеляем свои работы.
шаарынын Илимдер академиясында болуп өткөн жумалыктын соңунда жеңүүчүлөр аныкталып, сыйлыктар тапшырылды.